Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктар түрмөгү, студияда Айзада Сулайманова. Алгаш жаңылыктардын кыскача мазмуну менен тааныштырам. Садыр Жапаров COVID-19 каршы эмделбейт. Премьер-министр Улукбек Марипов Ташкентке кетти. Коронавируска каршы эмдөө 29 мартта башталат. Президент Садыр Жапаровго коронавирус инфекциясына каршы вакцина сайдыруунун кажети жок мындай пикирин Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев Спутник агенттиги менен сүйлөшүп жатып билдирди. Анын айтымында Жапаров ооруп айыккан, мындан улам 9,5 көрсөткүчүндөгү антителосу бар. Ага вакцина сайдыруунун кажети жок, анткени реакция жүрүп кетиши толук мүмкүн. Президенттин организминде антитело иштелип чыккан. Мен муну медик катары да, Саламаттыкты сактоо министри катары да айтып жатам, деди Бейшеналиев. Премьер-министр Улукбек Марипов Өзбекстанга 2 күндүк жумушчу сапары менен келди. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Жумушчу сапардын алкагында Улукбек Марипов Кыргызстандын жана Өзбекстандын ортосундагы эки тараптуу кызматташтык боюнча биргелешкен өкмөттөр аралык комиссиянын 9-кеңешмесине катышат. Мындан тышкары премьер-министр Өзбекстандын президенти менен жолугушат. Ошондой эле Ташкент шаарында жайгашкан бир катар өнөр жана инновациялык ишканалардын иши менен таанышат. Кече 25 мартта Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынын жетекчилиги тергөө органдарынын мыйзамсыз аракеттерине соттук териштирүүдөгү негизсиз создуктурууга карата кыймылсыз жана кыймылдуу мүлктүн ортосундагы талаштар жана ар түрдүү маселе талаптар боюнча кайрылган жарандарды кабыл алды. Бул тууралуу ведомствонун басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, ар бир жарандын кайрылуусун кылдаттык менен карап чыгуу максатында жыйынга башкы прокуратуранын жетекчилигинен сырткары түз видео байланыш аркылуу Нарын облусунун прокурору дагы катышты. Кабыл алуунун жыйынтыгында тиешелүү бөлүмдөрдүн кызматкерлерине тийиштүү тапшырмалар берилди. Коронавируска каршы эмдөөнүн алгачкы этабы Кыргызстанда 29 мартта башталат. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинен кабарлашты. Ушул тапта Ош шаары менен Чүй облусундагы эмдөө пунктларында вакциналар даярдалып жатат. Ошондой эле иммунизация боюнча илимий техникалык топтун адистери вакцинага документтерди камдап жатканы айтылды. Биринчи этапта вакцина тез жардам кызыл зонада иштеген оорулар менен түздөн-түз байланышта болчу медиктерге, ошондой эле мугалимдер менен укук коргоо органдарынын кызматкерлерине сайдырылат. Олимпиадага даярданып жаткан спортчуларга керектүү 105 миллион сомдун 16 миллион сому гана бөлүндү. Бул тууралуу депутат Шайлообек Атазов жогорку кеңештин жыйынында билдирди. Ал спортчуларга каражатты толук бөлүп, байге фондунун көлөмүн 7 миллиондон 40 миллион сомго чейин көбөйтүүнү суранды. 40 жылдан бери бизде Олимпиада чемпиону чыга элек. Акыркы жолу 1980-жылы Каныбек Осмоналиев алтын медаль алган. Азыркы Токио Олимпиадасына 3 ай калды дейт. Белгилей кетсек, Токиодо 6 кыргыз спортчусу күч сынашат. Алар Дарья Маслова, Юлия Андреева, Атабек Азизбеков, Айсулу Тыныбекова, Мария Кробецкая. Ушуну менен жаңылыктардын бүгүнкү түрмөгүн аяктайбыз. Кайрадан амандашканча саламатта калыңыздар.